Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагы. Мен Умарова Дамира, Талас областы Манас районунан болом. Бул вирус деген оору Кудай бербесин эч кимге. Дүйнө жүзүндө элдердин баары аман болсун. Неберем экөөбүз үйдө отурабыз. Бишкекке да жете албайбыз, ата-энесине бара албайбыз. Карантин. Покровкалык Орто мектебинде мен 2-классмын. Эң жакшы баалар менен мен бүткөнмүн. Атым Ариет. Мен мурунда заманда мен болсо школдо окуучумун. Азыр болсо онлайн менен окуйм. Мурунда балдар менен эшикте ойночумун. Азыр короодо ойноймун. Мурунку заман келгенин каалаймын. Эл журт тынчтык берсин. Атам апам келсин. Азыр мен чопам колунда отурам. Мен мектепте эжекемди, классташтарымды сагындым. Эл журтумду вирус каптап кетти. Мен болсо вирус тез кеткенин каалаймын. Балам ата-энесин сагынды. Атам карандашымыз шаарда. Мен өзүм ыяктам чопо менен жалгызмын. Вирус тез кеткенин бүт баарыбыз каалап атабыз. Эл журтум вирус болуп бүт баары ооруп атыр. Вирус тез кетсин, а мен эсен калайлык бүт баарыбыз. Жашообуз мурункудай болсо экен деп күнүгө Кудайдан жалынып сураймын. Алыста балдарым бар. Алар да аман болсо экен, эл жерине келсе экен дейм. Айланып кетейин, Кудай жакшылык берсе экен. Бул күндүн да жакшылыгы бар чыгар деп Кудайдан тилеп күнүгө отурамын. Кудай эл журтумду ушул оорудан сактасын. Эртерээк бул оору кетсин. Дүйнө жүзүнө тынчтык берсин, токчулук берсин. Асманыбыз дайыма ачык болсун. Ойлогон максаттарына жетсин. Баары үй бүлөсү менен болсун. Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагы.